Мен атым Гүлбүбү, фамилиям Дондоева. Ушул Ак Жар конушунда 18 жылдан бери жашайм. Ушул могул проектини иштегенден бери ушул пылесосторду бизнес план жазып, кандай бизнести алып барыш керек, кайсыл жактан каржы табыш керек дегенди ойлонуп отуруп, мен тез кызмат деген кызмат көрсөтүү боюнча атайын ошо RoboClean пылесосун тандап алгам. Мунун негизги максаты үй бүлөгө каржы табуу, анан элдердин ыңгайлуулугуна жараша ошо жеринен барып талас кремдерди жана үйлөрүндөгү дивандарды, жеп чөптөрдү жууп берүү деп жазган болчумун. Анан Кудай буйрса азыр аябай жакшы. Мен өзүмдүн 5 балам бар, анан кызым бар. Ошо кызым жумуш орду менен камсыз болду десем болот. Ошо жумуш орду менен камсыз болуп, тапкан каржысын өзүнүн баягы мектепте окуйт 9-класста, бирок ошол тапкан каржысын өзүнүн жол киресине, курстарына жана башка керектүүсүнө жумшап атат. Анан мен да кичине жардам берип атам, доставка кылып берем. Анан негизги максатыбыз ошол мындан дагы баягы аябай жакшы болуп кетсе, дагы көбөйтсөк деген дагы пландарыбыз бар. Быйылкы жылга күзгө болобу, жайга болобу дагы ойлоштурабыз да. Анан ошол проектиге мен аябай ыраазычылык билдирет элем. Себеби ушундай ишкерлерди колдоп, жеке эле мен эмес, көп жерлерде ишкерлерди колдоп, жакшы колдоо көрсөтүп атат. Анан негизи айтат элем да, бул биз коркобуз да, проект жазгандан коркобуз, бизнес план жазгандан коркобуз да, болобу болбойбу депчи риск кылып эле болсо да болбосо дагы аракет кыла бериш керек да. Бирде болбосо бирде болот. Баягы жыгылган сайын чыйралып, жыгылган сайын туруш керек да. Кээ бирөө жыгылып калса коркуп калат да. Мен айтат элем, коркпой башташ керек. Оюң барбы, планың барбы, сөзсүз ошону ишке ашырганга аракет кылыш керек деп айтат элем да. Бул бизнес менимче өлбөйт. Бул өлбөгөн, анан аябай каржы тапкан, анан кыйналбаган, жеңил, жакшы бизнес да. Жок, жаңы клиенттер табуудан кыйналган жокмун, себеби реклама жакшы болду. Анан мен бул айылды жакшы тааныгандыктан, өзүм да бул айылда иштегендиктен жакшы тааныгандыктан, биринчи өзүбүздүн жакындарга, анан кошуналарга, анан кошунадан кошуна ошентип атып, аябай клиенттер табуудан кыйналган жокпуз.